Саламатсыңарбы, урматтуу менин көрөрмандарым. Кайрадан сиздер менен жүз алышып атканыма кубанычтамын. Бул менин буюрса экинчи видеом хоккейчи менен биргеликте тартылган. Сиздерге пайда алып келет деп абдан үмүттөнөм. Бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Бүгүн жумшак чеберчиликтердин дагы бири бул кайтарым байланыш кабыл ала билүү жана айта билүү жөнүндө сөз кылабыз. Себеби бүгүнкү күндө биз кайтарым байланыштын ордуна көбүнчө сын пикир айтуу деген сөздү колдонуп жүрөбүз. Бирок эмнегедир сын деген сөз бир аз негативдүүрөөк угулат. Анан сынды биз дагы көбүрөөк кабыл алганга жөндөмсүз эмес, кандай десем, кабыл алуу кыйыныраак да. Ал эми кайтарым байланыш, орусча айтканда обратная связь деп коебуз. Буну кабыл алуу, айтуу дагы мен ойлойм бир башкача жеңилирээк болсо керек деп. Анда эмесе мен бирок бүгүн сиздер менен видеодон кыскача эле бөлүшөм. Эгер бул жөнүндө тереңирээк билип, бул чеберчиликке үйрөнөм десеңиз, Inspire'га кош келиңиз, биздин тренингтерибиз бар. Анда эмесе кыргызча котормосу мага абдан жагат. Бул кайтарым байланыш кабыл ала жана айта билүү чеберчилиги. Бул жумшак чеберчиликтердин бири. Биринчи чеберчилик бул кайтарым байланышты өтүнүп суроо. Менимче буга чейин кайтарым байланышты сураган адам барбы же жокпу билбейм, бирок мен жеке тажрыйбамда ушул кийинки убакта эле сурап калдым да. Ага чейин мен бирөөнүн пикир оюн уккандан бир аз чочулап турчумун. Кандай ойду айтып жиберишет? Балким катуураакысын айтып койсо мен андан ары кабылым жоголуп кетет, шыктануум өчүп калат деп. Бирок биз эгер туура суранганды билсек, албетте бул бизге пайда гана алып келет. Кайтарым байланышты өтүнүп суроо позитивдүү кайтарым байланыш болуп бөлүнөт, анан жеке өнүгүүгө багытталган кайтарым байланыш. Мисалы, позитивдүү кайтарым байланышты өтүнүп суроо, сиз балким өзүңүздүн жетекчиңизден, же ата энеңизден, же жакын курбуңуздан, же жакын санаалашыңыздан сурасаңыз болот. Менин кайсыл жерим өтө жакшы? Бул албетте сырткы көрүнүш жөнүндө айтылган жок, бул кайсы бир иш жөнүндө айтылып атат. Менин кайсы ишим жакшы болуп атат? Ошол нерсени мага айтып коюп тура аласыңбы? Же болбосо ушул жолугушууда, ушул презентацияда эмнем өзгөчө жакшы болду? Анан биздин командага мен кандай пайда алып келип жатам? Мага айтып коюп турсаңыздар, бул менин өсүүмө аябай чоң өбөлгө болот эле деп сурансаңыз, мына бул биринчи позитивдүү кайтарым байланышка кирет экен. Ал эми жеке өнүгүүгө багытталган кайтарым байланыш, эгер мен чөйрөмө негативдүү бир таасир берип атсам, айтып кое аласыздарбы? Сураныч. Же болбосо бул жолугушууну кийинкиде дагы кандай жакшыраак кылып өткөрсөм болот деген дагы бир сураныч. Анан менин алсыз жактарым кайсы деп ойлойсуз? Анан кайсыл алсыз жагым менен иштешим керек деп суроо. Мына бул жеке өнүгүүгө багытталган кайтарым байланыш болуп саналат экен. Менимче буга баары эле жөндөм башында албетте кыйын болот бул нерсени суроо, бирок эгер биз бул чеберчиликке үйрөнүп алсак, мен ойлойм пайда гана алып келген чеберчилик болуп саналат. Кийинки чеберчилик кайтарым байланышты кабыл алуу. Биз ушул жагынан көбүрөөк аксайт болушубуз керек да. Биз качан аксабай калабыз жана качан биз пайдалуу жактарын көрө алабыз? Качан биз кайтарым байланышты белек катары кабыл алганды үйрөнгөндө? Кыргыздарда жакшы сөз бар, дос күйдүрүп айтат, ал эми душман сүйдүрүп айтат деген. Ошондуктан эгер досторубуз кайтарым байланышта бир аз бизге жагымсыз сезим тартуулаган нерселерди айтып жатса, кабыл алганды үйрөнсөк, бул бизге эле жакшы. Кандай жооп бериш керек? Рахмат, сен мен менен чынчыл болгонуңа, сенин айткандарың жөнүндө мен сөзсүз түрдө ойлонуп көрөм. Же болбосо, мага кайдыгер карабаганың үчүн мен ушунчалык ыраазы болуп турам. Рахмат бөлүшкөнүңө. Же мындай деп айтсаңыздар болот. Рахмат, муну айтканыңа мага, сен мага дагы көбүрөөк айтып бересиңби? Кайсыл жерин мен жакшыраак кылышым керек болчу? Балким бир презентация кылган болсоңуздар. Же болбосо, менин эл алдында чыгып сүйлөгөнүмдү түшүнүү кыйын экенин билген эмесмин. Эгер сен менин ордумда болсоң, сен кайсыл жерин башкачараак сүйлөйт элең деген ойду айтсаңыз, мына бул кайтарым байланышты кабыл ала билүүгө жатат экен да. Анан муну дайыма дагы бир жолу баса белгилегим келет. Белек катары кабыл алганды үйрөнөбүз.
Кийин кеттик, андан ары позитивдүү кайтарым байланыш берүү. Бул албетте кыйын, себеби эмнеде? Биз кайтарым байланыш айткыбыз келген адамды позитивдүү кайтарым байланыш бериш үчүн дайыма байкоо салышыбыз керек. Бул адамдын эмнеси жакшы болуп атат, кайсыл жер, кандай күчтүү жактары бар, мүнөзүнүн эмнеси жакшы. Мына, эгер биз дайыма байкап жүрсөк, анда бизге кайтарым байланыш, позитивдүү кайтарым байланыш айтуу алда канча жеңил болот. Өзүңүздүн кол алдыңызда иштеген бир адамды алып аласыз же жакын досуңузду алып аласыз дагы бир жума бою сизге бир аз кичинекей тапшырма байкоо саласыз дагы, анан позитивдүү кайтарым байланыш бергенге аракет кыласыз. Андан ары жеке өсүүгө багытталган кайтарым байланыш берүү дагы негативдүү, анан позитивдүү болуп бөлүнөт. Анан жакшы кайтарым негативдүү, бирок биз негативдүү кайтарым байланыш берүүдөн көрө позитивдүү кайтарым байланыш берүүгө аракет кылганыбыз жакшы. Мисалы, кайтарым байланыш дайыма так жана түшүнүктүү болуш керек. Мисалы, сен жоопкерчиликсизсиң деген кайтарым байланыш бердик. Менимче бул так эмес дагы, анан түшүнүктүү да эмес. Мен ойлойм, адамдын бул мүнөзүнө тийишпей туруп, кайсы бир ишинде жоопкерчиликсиз көргөзүп жатса, ошол гана нерсесин айтуу да. Мисалы, туурасы кандай болот? Эмкиде сен биздин организациянын атынан соода алганы барганда сөзсүз түрдө мага чектерди алып келип бересиңби? Бул чоң сураныч десеңиз, бул жакшы позитивдүү кайтарым байланыш. Эгер ал чекти эмкиде унутуп калса, дагы бир жолу суранасыз. Эгер ошол чектин эле айынан сен жоопкерчиликсиз адамсың деп коюу, бул чоң катачылык болуп саналат. Андан сырткары кайтарым байланыш айыптоону камтыбаш керек өзүнө. Мисалы, сенин кечээки презентацияң ушунчалык начар болду деп койгон сөз, сен айтканыңды эч ким түшүнгөн жок деген кайтарым байланыш, бул айыптоого жатат да. Андан көрөкчү айыптабай турган, аны өсүүгө андан ары багытталган кайтарым байланыш кандай болуш керек? Сенин кечээки презентацияң мындан дагы таасирдүү болмок, эгерде сен өзүңдүн жашооңон жеке мисалдарды көбүрөөк кошкондо деп, өзүңүздүн сөзсүз түрдө бир салымыңызды айтсаңыз, мына бул өсүүгө багытталган туура кайтарым байланыш болуп саналат. Албетте бул видео тренинг деп да атагым келген жок, себеби тренингтерде сөзсүз биз деген машыкмакпыз. Бул менимче жарнама десем жаңылышпайт болушум керек. Мен абдан кыскача айтып бердим сиздерге. Эгер Inspire'нын тренингтерине келсеңиздер, ар бир чеберчиликтен кийин биз сөзсүз түрдө сиздер менен практика кылабыз, эки-экиден отуруп алып машыгабыз. Акырында сиз сөзсүз түрдө бул чеберчиликтин жок дегенде 10%-ын бир аз болсо да өздөштүрүп кете аласыз. Мына бүгүнкү сиздер менен бөлүшөйүн деген темам ушундай. Сиздерден дагы бул видеомо кайтарым байланыштарды күтөм, албетте шыктандыруучу байланыштарды күтөм. Саламатта калыңыздар, буюрса кайрадан жүз алышабыз.